Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді және райымды Аллахтың атымен баштаймын. Біз Аллахты мақтаймыз, даңқтаймыз, андан күнәлар үшін кешірішін сұрап, жалынып жалбырабыз. Кимди Аллах тура жолға салған болса, аны ешкім адаштыра албайды. Ал эми кимди адаштырган болса, аны ешкім тура жолға сала албайды. Күбөлүк берем, сыйынууга, ибадат кылууга, кулчулук кылууга эч бир зат жок жеке жалгыз Аллахтан башка. Ал жалгыз, анын эч бир шериги жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың кулу жана элчиси экендигине күбөлүк беремин. Ага Аллахтың саламы жана салаваттары болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала бардыгыңыздардын берекелүү айдагы кармаган орозолоруңуздарды кабыл кылган болсун. Акыр кыяматта бардыгыбызды ушул Ар-Райян деген эшиктен бейишке киришти насип эткен болсун. Туугандар, негизи ушундай берекелүү айда Рамазан айында видео кайрылуу кылбай эле коеюн дегем. Бирок кайрылууга аргасыз болуп калдым. Кече жакында Анжелика карындашыбыз жолугун чечкендиги тууралуу, хиджабын чечкендиги тууралуу өзү кайрылуу жасаган эле. Биз ошол карындашыбыздын айткан нерсесин гана айтып, анын ага бир нерсе кошпостон, бир нерсе кемитпестен, аны басынтпастан, аны шылыңдабастан, анын жекелигине кирбестен жалпы эже карындаштарга эскертип кеткенбиз. Хиджабты кийсек жакшы ниетте оңдоп алалы, чын ыкластан Аллах үчүн кийели, бул ибадат, бул Аллахтын буйругу, бул парз деп кайрылуу жасаганбыз. Эмнеге кайрылуу жасаган себеби, мындай эле айтпай эле кайрылуу кылбайын деп ойлоп турган себеби, бир жерде комментарийде бир тууганыбыз жазган экен, Анжелика хиджабты чечип койгон себептүү менин дагы карындашым чечип койду деп. Дайыр карындашыбыздын жазганында окуп калдык. Мен дагы быйыл кийсемби деп ниет кылып аткам. Анжелика эже чечип койгон себептүү мен дагы кайра чечип коемун деп корккондуктан пока кийбей турайт окшобойм деп. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул жерде Анжелика бул жөнөкөй эле катардагы адам эмес, белгилүү адам. Белгилүү болгондо дагы анын 3 миллионго жакын катталуучулары бар экен. Ушундай белгилүү адам бир нерсени кылса, ыйманалсыз эже карындаштар ошонун айткан сөзүнө таасирленип, анын кылган нерсесине таасирленип, шайтандын алдоосу менен кээ бир адамдар хиджабтарын чечип, кээ бир адамдар хиджабка келбей койгонго себеп болуп калышы мүмкүн. Аллах сактасын. Биз болгону ошол нерсени токтотуп калуу иретинде, адамдарга эскертүү иретинде, себеби Аллах Таала Куранда эскерткин, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Биз дайым эскертүүбүз керек. Биз эскертүүгө буйрулганбыз туугандар, ар бирибиз. Анткени мусулмандар биз бир дене сыяктуубуз. Мен чындыгында Анжелика карындашыбыз чечингенине жүрөгүм ооруду. Чындыгында кейидим. Анткени мусулмандар бир дене сыяктуу болгондуктан бирөө бир нерсе кылса, бир жериң ооруйт. Мен аны көрө албай, шылдыңдап басынткан жерим жок, Аллах күбө. Туугандар, ошол кайрылуумда мен Анжеликага жекелигине өтүп, ага жалган жалаларды жапкан эмесмин. Бирок тилекке каршы Анжелика карындашыбыз бизге жекеликке кирип, жана бизге өтө көп жалган жалаларды жапкан экен. Ошого жооп берүү иретинде кайрылуу кылып жатам. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгерде бир мусулманга жалган жала жабылган болсо, аны кайтаргыла дейт. Ага жооп бергиле дейт. Себеби жооп бербей турган болсом, биякта бизге жекеликке чыгып жатат. Эмне үчүн Анжеликаны видеого тартасың, мама сөкөнү, эмне үчүн ал стористериңе жамандап чыгасың, эмне үчүн аны артисттер деп басынтасың деген сөздөрдү айтып кээ бирлер кимге ишеништи билбей калдык дегендиктен ушул нерсенин жалган жала экендигин тастыктап коюу иретинде кайрылуу жасап жатам туугандар. Бул жерде Анжелика карындашыбыздын жазмаларынан силерге окуп берем. Бул жерде мынтип жазып жатат. Бекчоро, ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Сага окшогондордун айынан жолугумду чечтим дейт. Негизи адамдар үчүн жолук чечилбеш керек эле. Чын ыкластан Аллах үчүн кийилген хиджабты эч ким чече албайт. Аллах үчүн кийилбеген хиджабты ал бир күн болосун бир күн чечилет деп өткөндөгү видеодо айтып кеткем. Аллахка айттым таарынычымды. Мен дуаларымда ыйлап суранам. Биздин эркектер аялдарды сындабай. Бул сындоо эмес, бул эскертүү гана болчу. Аларды элге жаман көрсөтпөй, мен элге жаман көргөзгүдөй жалган жалаларды жапкан жокмун. Коргоп сактап ислам динине жакындатсын деп. Ошо биз коргоп сактап жатканыбыздын себеби, ошол аялдын уяттуу жерин жапкыла, хиджабыңарды жапкыла, Аллах үчүн хиджабты кийгиле деп биз тескерисинче эскертип коргоп жатабыз. Сен эки жүздүүсүң дейт. Эки жүздүүлүктөн Аллах Таала сактаган болсун. Бул мунафыктар да, эки жүздүүлөр. Бир жүзү менен бул жака бир нерсени айтып, кайра башка жүзү менен дайыр жака барып башка нерсени айтат. Жана эки жүздүүлөр кандай болгон? Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында ибадаттарды эл көрсүн кылган. Биз дагы ошо эки жүздүүлөрдүн катарына кошулуп калбашыбыз керек. Эл көрсүн деп хиджаб кийип, эл көрсүн деп хиджаб чечип, эл көрсүн деп намаз окуп, элдин таасири менен намазды таштап койбошубуз керек. Мына ушул нерсени эки жүздүүлүк деп айтса болот. Аллах сактасын. Мен биринчи жолу Меккеге барганда сага өтө капалангам. Намазымды окуп жатып, көз жашымды сен үчүн чыгаргам. Бул жалган деп 100% кепилдик менен айтып кетем. Себеби Анжелика карындашыбыз мен үчүн көз жаш төккүдөй, ага мен эч кандай зыян келтирген эмесмин. Ага туура эмес нерсе кылган эмесмин чындыгында. Сен бир акыл айтчу мусулман. Жок, бул акыл айтуу деп кабыл албаш керек. Бул эскертүү деп кабыл алыш керек. Анткени эскертүү момундарга пайда берет. Чын ниетим менен апамды жетелеп, Каабаны айланып жүрсөм, сен стористериңе тынбай артисттер келиптир, артисттикти кылат деп сындадың. Туугандар, бул нерсе 3-4 жыл мурун болгон экен. Эгерде мен 3-4 жыл мурун ошо стористериме артисттер келтирип шылдыңдап, жобосо Анжелика карындашыбызды тартып чыгарган болсом, анда бардыгыңыздар билмеген элеңиздер. Бул нерсени чыгарган эмесмин дагы, мен тарткан дагы эмесмин чындыгында. Бул жалган жала.
Өзүңдү кыйын ушунча сезесиңби? Жок, биз карапайым эле мусулмандардын бирөөсүбүз. Кыйынсынуудагы бул биздин шариятыбызда кайтарылган. Аллах алдында сооптуу иштерибизди таразага салабыз. Кимди ким капа кылганын санайбыз. Иншаллах Аллахтын алдына барганда Аллах адилеттүү зат, Аллах адилеттүүлүк менен таразага салып эсеп кысабын берет бардыгыбызга. Азан айтылып, биз намазга чуркап бара жатканда, сен телефонуңду чукулап, улам Кааба алдында бизди жамандап, видео сүйлөп жатканыңда маңдайында турдук дейт. Субханалла. Негизи биз берекелүү жерге барып алып, ушундай ыйык жерге барып алып, ошол жерде күнөөлөрдү кылган харам экенин билип алып туруп, биз кантип Анжеликаны карындашыбызды видеого тартып, анын апасын тартып, кантип жамандамак элек. Эгерде жамандап, видео тартып, аны соц тармактардан чыгарган болсок, баардыгыңыздар билмексиздер. Бул жалган жала. Аллах динибизде бири-бирибизди басынтып барбы деп сураган. Анжелика карындашыбызды эч кандай басынткан эмесмин, кийин дагы басынтпайм. Жана ошондой эле Нурсултан Майназаров бизди алып барган. Ага дароо айтсам, Анжела, Аллахка койгула, сиз зыяраттасыз, сизге мындайлар тоскоолдук бербеш керек дегенден ошол жерден сени менен сүйлөшкөн эмесмин. Апам дагы сага капа болгон. Туугандар, биз Нурсултан Майназаров деген инибизге кече күнү чалдык. Ушундай Анжелика карындашыбыз биз тууралуу ошо видеого тартып, аны наразы кылып, аны капа кылгандыгы тууралуу сага айтып эле, Бекчоро ушундай кылды деп айтып эле десем, жок, антип айткан эмес деди. Эгерде сиздин атыңызды Бекчоро деп айткан болсо, мен билет элем деп, Анжелика карындашыбыздын бул айткан нерсесин жалган экенин Нурсултан бир тууганыбыз тастыктады. Мен негизи ага чалбай эле коеюн дегем чындыгын. Анткени мен видеого тартып, аны жамандаган эмесмин да, мен анык 100% билем, андай кылган эмесмин. Болгону Анжелика айткан себептүү бир сыйра тастыктап коюу иретинде ушул бир тууганыбызга кайрылып койдук. Жүрөктөгү кара такты Аллах менден алыстаганы ыйманымдын деңгээлин сен ченебейсиң дейт. Ооба, биз ченебейбиз. Биз адамдардын жүрөгүнө кирип, анын ыкласын, анын ыйманынын даражасы канчалык экенин биз айтканга акыбыз жок. Мен Анжелика карындашыбыздын да жүрөгүнө кирген эмесмин. Сага окшогон чала молдолордун айынан канча адам ыйлап, дагы канча адам зыяратта Аллахтан эмес, адамдан коркуу сезими менен жашап келет. Биринчиден мен молдо эмесмин, мен катардагы эле карапайым мусулмандардын бирөөсүмүн, туугандар. Чала деп бул жерден жала жаап кетиптир, ал нерсесине деле таарынбайм. Жана Аллахтан эмес, адамдан коркуу сезими менен жашап келет. Биз кечээки видео кайрылуубузда ошо адамдардан коркуп кийбегиле хиджапты, атадан коркуп, күйөөдөн коркуп, байке үчүн кийбегиле, биз Аллах үчүн кийгиле деп тескерисинче ошол жака үндөп келебиз. Туугандар, жана ошондой эле Анжелика карындашыбыздын катталуучулары дагы биз жака өтө көп катуу сөздөрдү айткан экен. Сен анын күнөөсүн көтөрбөйсүң, чечсе дагы өзү билет, кийсе дагы өзү билет дейт. Ооба, ар бир адам өзүнүн күнөөсүн Аллахтын алдында өзү көтөрүп келет. Менин күнөөмдү Анжелика карындашыбыз көтөрбөйт, Анжелика карындашыбыздын күнөөсүн мен көтөрбөйм. Бирок деген маселе бар. Биз эскертишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына кайрылып айтат: силер ушундай коом болдуңар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар. Эгер жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну токтотсоңор, Аллах башыңарга азап берет. Андан кийин Аллахка дуа кыласыңар, дуаңарга Аллах жооп бербейт дейт, дуаңарды кабыл кылбайт дейт. Биз жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде бир жаман нерсени көрсөңөр, колуңар менен токтоткула. Колуңар менен болбосо, тилиңер менен токтоткула. Тилиңер менен да болбосо, жок дегенде жүрөгүңөр менен жек көргүлө. Бул ыймандын эң төмөн даражасы дейт. Эгерде биз коомубузда аялдарыбыз ачылып чачып кете турган болсо, бузукулук нерселерди кылып, денелерин сатып кете турган болсо, жана ошондой эле көчөлөрдө адепсиз нерселерди кылып, уурлук кылып, жана башка нерселерди кылып бере турган болсо, биз алар өздөрүнүн күнөөсүн өздөрү көтөрөт деп кайдыгерлик кылып таштап кое турган болсок, акыр кыяматта ар бирибиз суралабыз. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу ар бир мүмкүнчүлүгү жеткен мусулманга бул важип болот, туугандар. Мына мамлекетибизде эле өлкө башчылары мына жакында денесиз саткан кыздардын баардыгын тыйып, аларга жаза берип, ошону токтотуу менен күрөшүп жатат. Бул аял заты, эми теңелбей эле коелу, өздөрү эмне болсо кыла берсин деген жок.